Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу фармацевтика илимдеринин кандидаты, дин таануучу Шайлообек Үркүнбаев. Ассаламу алейкум, көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Таттуу уйкудан ойгонуп, агарган таңды көрүү кандай гана бакыт. Шайлообек Үркүнбаев таңды кандай тосот же эмнеден баштайт? Албетте таңды биз Аллахты эстөө менен. Аллах Таалам бизге Куранда буйругандай, таң атарда жана күн батарда Аллахты зикр эстегиле деген ой менен албетте биз намазга турабыз. Намаз окугандан Аллахты эстейбиз, Аллахка зикр кылабыз. Бул Аллахка зикр кылуу эртең менен кечке чейин Аллах өзү сактай турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн дуалар бар. Биз ал эстеп ошо дуаларды кылабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып кеткендей. Жана эртеден кечке чейин Аллахка таянабыз. Аллах Таалам өзү балелерден жана жин шайтандардан сактайт. Адамды токчулук бузабы же жокчулукпу? Сахабилерден пикирлерин уксак, албетте токчулук бузат деп айтат. Сахабилердин көбү айткан, биз жолукчулукта чыдаганбыз, барчылыкты көтөрө албадык деп айтышып келет да. Ошон үчүн Аллах Тааланы эки нерсе менен сынайт. Жокчулук менен сынайт, оору менен сынайт, жана барчылык менен иден соолук менен сынайт. Албетте жокчулукка жана ооруга кимде болсун сабыр кылып чыдап кете берет. Керек болсо жан жаныбарлар чыдайт деп келет. А бирок барчылыкка жалаң гана имандуулар, сабырдуулар гана чыдайт деп келет. Ошон үчүн барчылыктагы сыноо албетте чоңураак, кыйыныраак деп айтылат. Бул жерде шайтан абдан катуу үйлешип, катуу таасир кылат. Адам токчулуктан көп дартка чалдыгабы же жокчулуктанбы? Бүгүн медицина илими өзү далилдеп атат. Адам көбүрөөк ачка болсо ден соолугу сак болот деп. Адам канча ачка болсо анын зээндүүлүгү да жакшы болот деп. Албетте биз бүгүн көп зыян кылганыбыз өзүбүзгө чектен чыгып кетип, напсыбызга алдырып туруп көп тамактанганыбызда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: тамактанганда ашказандын бир бөлүгү тамак болсун, бир бөлүгү суу болсун, бир бөлүгү аба болсун. Аба болсун дегени ашказанды тойо жебеш керек. Бүгүнкү күнү биздин ашказанда тойду деген бул Аллах Таалам берген сигнал деп коет. Белги бар, адам тойгондо ошону менен токтотушубуз керек. Мен айтып кетет элем ушул жерден телекөрүүчүлөргө. 99% адам биздин ошо тойду болду токтот деген сигналды өзүбүз өчүрүп алганбыз. Дагы бир алыш керек, дагы бир илип коюш керек, дагы бир кашык жей коюш керек. Анан десерти келиптир. Жакшы тамак калганча жаман курсак жарылып кетсин деген принцип менен жей берип, тойду деген сигнал азыр бизде иштебей калган. Ошон үчүн биз жеген жагынан дагы аша чаап, ушул жактан өзүбүзгө ден соолукка зыян кылып атабыз. Сунна Мед клиникасын жетектеп келесиз. Сизге бүгүнкү күндө кандай дарт менен кайрылган адамдар көп? Мен ошол жерде көп маселелерди түшүндүрүп, ар киши менен дем салып бүткөндөн чогултуп алып, анан маек айтып түшүндүрөм. Мындан ары эмне кылышыбыз керек. Анан ошол жерден айтам мен. Тамаша чындыгы менен айтам, биздикиндей клиника дүйнө жүзүндө жок. Биздикиндей клиниканы Америкадан истейби, же Англиядан истейби жок деп айтабыз. Бул эмне жагынан? Бул ооруларга дарт болгон оорулардын саны жагынан. Бул бир оорудун, мисалы бизде айтабыз да азыр, мисалы клиникабыз бар, кардиология деген канча, онкологиянын канча. Албетте алекте саны көп. А бизге сан келгендердин баардыгы ар түрдүү оорулар менен келет. Ошон үчүн бизде балдардан баштап карыларга чейин, аял, эркек, сырткы оору, ички оору, медицина боюнча дарылай албай калган оорулар, медицина болсо боюнча аныктай албаган оорулар. Көбүнчө албетте бул нерв деп коет, ушу нерв менен жанагындай стресс алдык, анан депрессия алдык, анан башым ооруйт, жүрөгүм кысылат, уктабай чыгам деген оорулар өтө көп келип атат. Эми түркүн оорулары көп. Мен айтып атам го, төрөй албагандар да келет, уктай албагандар да келет, ажырашып аткандар да келет, иштерим болбой деп да келет. Кичинекей балдар, өзгөчө кичинекей балдардын азыр мындай
агрессия деп коет да, активность эмес, агрессиясы өтө көп. Балдар бүгүнкү күндө агрессивный, абадан өзүн кармаган, ачуусун келген, бир ордундо турбаган, ата энени укпаган, ушу 5 жаштан баштап өзүн көргүзүп уже тилди албаган балдар да өтө көп келип атат. Биз Аллахтын кудурети менен дем салып шифа тапкандар альхамдулилля жакшы болуп атат. Балдардын көбүнчө ачууга бат алдырганы, ата энесин укпагандыгы, сабакка көңүл бурулбагандыгы бул эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз? Биз ойлойбуз, албетте бул Аллах Тааламдын өкүмү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бузукулук көбөйгөндө, зына көбөйгөндө ооруларды көбөйтөбүз деген. Бул бир чети. Албетте бүгүнкү биз карап көрсөк, бизге албетте балдарга тарбия берген өзү ким болуп атат деген суроону кое турган болсок, ата эне тарбия бербейт. Ата эне ойлойт, башында садик берет, андан кийин мектеп берет, анан вуз берет, ошо боюнча чоңоюп кетет. Анан азыр бүгүнкү күнү телефон, интернет тарбия берип атат. Ушинтип отур биз балдарыбызга тарбияны бербей, көңүл бурбай жатканыбыздын себеби баары ушундан болуп чыгып атат. Анан албетте балдар бүгүн шайтан аралап эмнеден тарбия алат дегенде интернеттен эмне тарбия алмагыла. Албетте бузукулук, ар ким бирдекени сунуш кылат, аны пайдаланат, пайдаланганда бул албетте психикасына таасир бере турган. Анан бизде балдар мындай, бүгүнкү күндө тарбиялап, ушу мен кыйраттым, ойроттум, мен балама бүттүгүн алып берип атам, баарын жасап берип атам деп, баланы оюна тим коюп, бала бир аз чоңойгондо албетте ал алып бере турган нерсесин же жибере турган нерсине жибербей койсо, алып бербей койсо, ал чыгат эмне? Мен өлөм дегенге чейин чыгат. Мени карашпай атат, үйдөн кеттим, бестим деген. Бүгүнкү күндө бизге суицид деген жана өзүн кол салуу маселеси менен да көп балдар келип атканын көрүп атабыз. Мен айтып кетет элем, жалаң эле жетишкен үй бүлөдөн деп толугу менен айтып кете алам. Адамзаттын душманы болгон жин шайтандардан кантип коргонобуз? Биз коргонобуз бизге кандай Аллах Таалам үйрөтөт, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай үйрөтүп кеткен. Ар дайым баланы кичинекейинен баштап чоңойгончо чейин буну колдонушубуз керек. Бүгүнкү күнү келип атат, өздөрү ачык айкын айтып, балама шайтан кирип кетти, шайтан аралап кетти, сүйлөгөнү башкача болуп калды, тие албай калды, укпай жатат, аялын ээрчип кетти, ичип кетти. Ошол эле учурда баланы ошо сиз айткандай шайтандан коргош үчүн эмне кылдың дегенде өздөрү билбейт, керек болсо өздөрү да коронгонду билбейт. Кичинеден баштап балдардын өздөрү шайтанды киргизет, анан эле чоңойгондо эмне үчүн шайтан аралап кетти дейт. Баланы керек болсо төрөлө электен баштап коргош керек. Дуа бар, аял күйөөсү менен кошулганда дуа айткан. Дуадан эгер ошол дуа эгер кабыл боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул бала төрөлгөндө ошодон зачатие болуп түйүлдүк болгон бала төрөлгөнгө чейин Аллах Таалам жин шайтандан өзү сактайт деген. Аларга жин шайтандар зыян кыла албайт. Төргөнгөндөн кийинки абал, көпчүлүк апарганда, туалетке алып киргенде, алып чыкканда, ооруп калганда, тамак жегенде, деги эле кийинткенде, көчөгө алып чыкканда көп дуалар бар. Аллахка коргоо суроо дуалар. Ошонун баардыгын пайдаланса, албетте Аллах Таалам өзүн сөзсүз коргойт. Бул шайтанды, жин шайтанды Аллах жаратты, жана Аллах билет кантип алар менен мамиле кылышты. Аллах Таалам өзү жана пайгамбар эмне кылышты үйрөтүп кеткен. Эң негизгиси аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп ар жерде жүрүшүбүз керек. Алдын ала эмдөө бул адам баласына өтө зыян деп массалык маалымат каражаттарында буга чейин айтып келгенсиз. Бүгүнкү күндө азыркы убакта ошол оюңуздан, ошол пикириңизден кайта элексизби же? Бул маселеде ушундай суроону көптөн бери мага бербей калган. Эч жерге чакырбай да калган. Албетте мен оюман катпайм, эмне дегенде бул мен өзүм изилдөөмөн чыккан. Мен бул маселени Куранга, шариатка такап, жана өзүм как фармацевт ушу дары-дармек жагынан изилденип, ички жагынан жана сырткы жагынан барып каерден чыгарат, кимге берип атат, ким сатып атат, канча баага чыгарып, канчадан сатып атканын билип турандан кийин мен ушуну айтып чыккам. Дагы бүгүнкү күнү айтам, алдын ала эмдөө эч кайсы болбойт. Кереги жок деп айтам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу фармацевтика илимдеринин кандидаты, дин таануучу Шайлообек Үркүнбаев болду. Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.